Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Сумма амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга Аллахтын саламы, тынчтыгы, берекеси болгон болсун. Жана ошондой эле ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө Аллахтын рахматы, берекеси, нуру жааган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кыргызстанда 93%-нан жогорусу мусулмандар жашашат. Алардын ичинен дагы 90% мазхаб карманышат. Тагыраагы ошол Ханафи мазхабын. Бирок тилекке каршы кээ биринен сурасаң, кайсыл мазхабтасың десең, албетте алар жооп берет, Ханафи мазхабындабыз деп. Бирок тилекке каршы ошол Ханафи мазхабынын башында кимдер турат? Ханафи мазхабынын негиздөөчүсү ким? Кайсыл аалым? Деп суроо берсең, билбейт экем деп күлүп гана кутулуп кетишет. Ошондуктан ошол улуу жол башчы Имам Азам Абу Ханифа жөнүндө бир аз маалымат берүүнү туура көрдүк. Анткени сизге да эртең суроо келиши мүмкүн, кайсыл мазхабтасыз деп. Сиз жооп бересиз, Ханафи мазхабындабыз деп. Бирок ошол Ханафи мазхабынын башында кайсыл аалым турат, ким негиздеген десе, сиз дагы күлүп кутулбай, айтып кутулганыңыз менимче жакшыраак. Ошондуктан көңүл буруңуз. Эң алгач пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнөн баштайбыз. Пайгамбарыбыз айтат: "Менин үммөтүм менден кийин 73 бөлүккө бөлүнөт. Тагыраагы 73 агымга бөлүнөт. Алардын ичинен бири гана бейишке кирет, калганы тозокко түшөт" дейт. Анан ошол жерде сахабалар суроо беришет. Ошол бейишке кирген кайсыл топ болот? Кимдер кирет десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ахлу сунна вал жамаа бейишке кирет деп жооп берет. Ошол ахлу суннанын пайда болушунда Имам Азам Абу Ханифанын ролу абдан чоң. Анткени ал ошол Куран, сүннөттүн негизинде ортолукту карманып, бизге жол башчы катары ошол Ханафи мазхабын негиздеген. Биз кимдерденбиз? Биз ахлу сунна вал жамааданбыз. Бул улуу аалымдын толук аты жөнү Имам Азам Абу Ханифа Ну'ман бин Сабит. Ал 699-жылы Куфа шаарында туулган. Ал эми анын улуту боюнча түрдүү көз караштар бар. Абу Зухра, бул да тарых бетинде калган белгилүү аалымдардан, ал Персия экендигин айтат. Көпчүлүк аалымдар анын түрк түптүү элдерден экендигин дагы айтып келишет. Абу Ханифа жаш мезгилинен баштап илимге берилип, Куфада белгилүү аалымдардан хадис жана фикх илиминен сабак алган. Башкача айтканда, ислам укугу боюнча. Ал Куфада, тагыраагы ошол Куфа мечитинде Хаммад бин Сулаймандан да сабак алган. Ал дин тармагында көптөгөн нерселерди үйрөнөт. Абу Ханифанын устазы, ошол биз айткан Хаммад бин Сулайман, илими өтмө катары, силсиле катары Азирети Алиге барып такалат. Абу Ханифа ошол Хаммаддан билим алып аткан учурда аябай талаш тартыштар көп болгон. Мисал гана турган болсок, Харижия, Шиа, Кадария сыяктуу мазхабтарынын аалымдары менен ошол акыйда темалары боюнча талаш тартыштарга кирип, ошол жаш аалымдын өзүнүн оригиналдуу пикирлери менен аларды жеңип чыгат. Бул аалымдын далилдери өтө күчтүү болгон. Ошол үчүн аларды жеңип, алардын башын ийген. Азыркы талаш тартышты айткан жокмун. Азыркы талаш тартыштар булар жахилия талаш тартышы десек болот. Анткени ачык айкын далилдерди алып келсең дагы аларды кабыл албайт. Алар кабыл алып, башын ийип, сеники туура деп ошол жерден чечип алышкан. Абу Ханифа устазы дүйнөдөн кайткандан кийин ошол азыркы устаздардай билим берип, сабак берип баштайт. 30 жыл сабак берет. 30 жылдын ичинде 4000ге жакын талаби илимге илим берет. Алардын ичине 40ка жакыны илимге аты чыгып, фикх тармагында, акыйда тармагында белгилүү аалымдардан болуп калышат. Эң атактууларын айтып өтөлү. Кээ бири ошол Абу Юсуф менен ошол Мухаммад бин Хасан аш-Шейбани. Эгерде фикх окуй турган болсоңуздар, Ханафи фикхын, ошол эки шакирттин көбүрөөк атын аталат. Анткени бул ошол Ханафи мазхабында ошол эки шакиртинин орду өтө чоң. Эми айлар өтүп, жылдар өтүп, Абу Ханифа өтө чоң аалымга айланат, өтө илимдүү, билимдүү аалым болгондон кийин дүйнө таанып калат. Ошол учурда Амауи мамлекетинин халифалары аны казылык кызматка чакырышат.
Ошол учурда илимдүү билимдүү болсоң кызмат орунга чакырышкан. Азыркы учурда тескери болуп калбадыбы? Бирок ал учурда илимдүү билимдүү атак даңктуу болсоң сени кызматка чакырып ошол кызмат ордуна койгон. Бирок ошол Амави мамлекетинин халифаларынын кызматка чакырышын Абу Ханифа четке кагат. Ал мындай чакырууга макул болбойт. Билесиздер, Амави мамлекетинен кийин негизделген Аббаси мамлекетинин халифасы Абу Джафар аль-Мансур да ушул сунушун айтат. Ушул мамлекетке казы бол деп. Бирок Абу Ханифа бул сунушка да макул болбогондуктан аль-Мансур халифа сен халифанын буйругун жерге таштадың, халифанын буйругун аткарган жоксуң деп аны куугунтуктап ошол Багдад шаарында аны зынданга салдырат. Бул кызматка келбеген үчүн зынданга салдырат. Анткени ошондой атактуу адамды ошол казылыкка коюу алар үчүн дагы чоң сыймык болгон. Кайра ошол пикирин өзгөртөбү деген максатында аны ошол зынданга, бүгүнкү тил менен айтканда түрмөгө киргизет. Абу Ханифа ошол зынданда 15 күн жатып, 70 жашында дүйнөдөн кайтат. Демек биздин мазхаб башыбыз ким экен? Имам Абу Ханифа Нуъман мин Сабит. Ошол Абу Ханифа деп аталганы үчүн кыскасы ошол Ханафи мазхабы деп аталып калгат. Көрдүңүздөрбү, Аллах Таала чыныгы аалымдарды ошол саясатка аралаштырбай, кызматка аралаштырбай, аны таза бойдон алып кетет. Анткени ал чыныгы таза кызматын элге көргөздү. Эл аны сүйдү, билди, дүйнө тааныды. Эми аны таза бойдон алып кетет. Мына Кыргызстанда дагы белгилүү аалым, устазыбыз, ага шакирт болгонубузга сыймыктанабыз. Чубак Ажи Жалилов ошол саясаттын ак экенин көргөзөм мен. Саясатка барам, кызматташып элге кызмат кылам деп атып, Аллах Таалага аманатты тапшырды. Демек, мына ушуга окшогон улуу аалымдарды саясатка аралаштырбастан Кудай Таала өзүнүн жанына алып кетет экен. Мындай аалымдар бир кылымда бир келе тургандар. Урматтуу туугандар, баарыңыздарга ошол илим алууга, билим алууга чакырып кетем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.